Assalamu alaikum. Кутман күн, урматтуу жалпы мекемештер, урматтуу достор. Бул жолдор Виноград айылында. Мен силерге бүгүн ушу жолдорду бир аз жерини, бир кыскача бөлүгүнү мен силерге тартып ушу YouTube каналыма жайгаштырайын. Балким жогору жактагы чоңдор, урматтуу президентибиз тарапка жетип калаттыр деген үмүттө тартып атам. Албетте ар бир жашоочулар үчүн, айылдагы жашоочулар, шаардагы жашоочулар дагы деле кыргыз жаран үчүн мамлекеттен эч нерсе керек эмес. Жалгыз условия, шарт. Биринчи очередде жол. Каякта болбосун ушул жол оңолсо, албетте айыл, мамлекет оңолот. Эгер ар бир жаран эле чыгып мамлекеттен акча талап кылып, бизге акча бергиле, үй алып бергиле деп талап кылган жок. Болгону условия, жолдордун условияна. Биз азыр обычный магазинге баратабыз. Бүгүн бир пешком чыгып калдым. Например, окуучулар басып баратат, окуучулар мектепке баратат. Бул абалда албетте окуучулар үчүн кыйынчылык жаралат. Бирок ушул айыл өкмөт башчыларына ушул айылда эмнеге отурушат, алар эмнени башкарышат, же барып элге жардам берип, элге акчалай бөлүп берип атышабы? Хотя жол маселеси ушуну бир жогоруда ушу көйгөйдү көтөрүп президент тарапка жеткирсе аябай сонун болот да. Ошон үчүн айыл өкмөт башчылары аябай изилденип, ар бир көчөлөргө кирип, элдин жашоонун текшерип, ошо жол маселесин чечсе, Кыргызстаныбыз толугу менен бүтөт деген үмүттөмүн. Мен силерге аз жолдордун кыскача эле болгон бир киргизейин деп атам. Мындай жолдор аябай көп. Урматтуугандар, азыр 21-кылым. Дагы деле ушуна кыйынчылык, мурунку замандагы жолдорду жашап аткандарыбыз бир аз өкүнүчкө алып барат. Бул жактан толка жалгыз унаасы барлар гана жүрө алат деген бир ойго келип каласың да. Жөө жүрүүчүлөр такыр вариант жок. Кандай толка тизеге чейин өтүк кийиш керек. Ар бир жолдор ылгай, баткак. Жайында бул жолдор аябай чамайт. Кышында мындай. Туугандар, урматтуу айыл өкмөттөр, жалпы бул сөздөр силерге тиешелүү. Айыл өкмөттөр эмне кыласыңар? Мемлекет үчүн, эл үчүн бир иштеп койбойсуңар. Бул жолду оңдогонуңар, ушул жолду оңдосуңар, например, ушул жолдон канча адам ыраазычылык билдирет. Сооп аласыңар бул дүйнөдө. Эки дүйнөдө сооп аласыңар. Жол оңдогондон кийинчи мына жолдорду карап коелу. Эми бул видеодо бир аз сонураак болуп көрүнүп атса керек. Бирок бул өтө эле бир жетип калган да. Жаш балдарым окууга барат. Кандай өкүнүчтүү, 21-кылым достор. 21-кылым кечиртемиз эмне кыласың? Аламидин районуна караштуу Васильевка айыл өкмөтү болсо керек, жана ошонун ичиндеги Виноград айылы. Жыгыласың. Урматтуугандар, бул муну эмди албетте бул жогорку президентибиз тараптан мен талап кылган жокмун. Президентибиз болушунча иштеп атат. Алла ыраазы болсун. Бул ошо айыл өкмөттөргө тиешелүү. Жол маселеси, конечно. Бирок бул видеонун видео каналым жок, бирок бир аз адамдар мага кайрылып сураныч, ошо жолдорду тартып бер деп суранганда мен мына тартып атам. Мен деле көптөн бери ушундай жөө жүрө элем, мынакей чыгып көрсөм. Айыл өкмөттөргө өтө бул сөзүм тиешелүү. Эгер көрүп калсаңыздар, ушу видеону айыл өкмөттөрүнө жиберип, бир кеңешип, адамдар менен отуруп, кантип жолдор оңдоо керек, ушу пландарды түзүп, мамлекет бардыгына обеспечить этет да. Просто айыл өкмөттөр эле кичине
барып арыз жазып иштеп койсо президентибиз бул жак акча бөлүп берет да. Жакында ошо бир кандайдыр бир сессияда бир президентим айткан, кайсыл айыл көчөлөр, кайсыл жолдор аябай баскынга болбой калган видеого тартып жибергиле деген. Менин видеомду жиберип жеткирип койшуңуздар дептин. Туугандар, мен бираз негизги көчөлөрдүн бири болуп чыктым, бирок ал жактан эң негизги көчөлөрдүн бирине келдим. Мынакей эң негизги көчөлөрдүн бирине келсем мен мындайча айтканда жүрбөгүлө деген маанини түшүнсөк болот да. Машинаң болсо бул жолдор ерунда болуп калат экен. Баардыгы мына чаң жүрүүчүлөр бул жолду карап коюңдар туугандар. Эң негизги көчөлөрдүн бири мындай. Салмайбын. Кээ бир чыгып жолду оңдоп салайын дейт. Бирок айла жок да. Бир адам колдон келбейт да бул. Ошол жака деле эң азында чоң сумма керек. Жолдор оюлуп кеткен. Бул жол эмес, бул жол саналып полия да. Туугандар, видеолор таратып жиберип коюңуздар. Балким жогору жактан биздин урматтуу президентибиз көрүп калса, ушундайларга приказ берип бир мына жер жол болсо, мына жандарына тротуар болсо, тротуардан бассак, мындай сонун жарыктар болсо, мындай мейли үйдүн условиясы болбосун азырынча мекен үчүн, мамлекет үчүн ушу жол биринчи очередте жол болсо болот да. Ошо все мамлекеттин үй талап кылбайбыз, акчалай талап кылбайбыз, болгону бизге ошол жол. Все. Сентерге жетип калышпайт, сентерге жетип калышпайт. Бул видеого эч кандай монтаж кошулган эмес. Эч кандай бир чоңдун приказы менен тартылган эмес. Бул карапайым жашоочулардын өтүнүшү менен, карапайым жашоочулардын суранычы менен мен атайы ушул Виноград айылынын көчөлөрүнө тартып атам. Мына жолдорду карап коюңуздар. Шарата жүрүм батингелер. Мына тротуар жок. Ушундай жолдор мына эже кыйналып кетип атат. Мына ушу жолдор менен тротуар катары өтүп, мына ушундай кетип атат. Ал жака жүрөйүн десек, машина жүрөт. Былай чачырайт. Ушинтип жол издеп, кече Ош шаарында Идрис Исаков деген журналист бир видеосунда остановкаларды изилдеп, остановкаларга кандайдыр бир кемчилик издеп ошону таап атканга мен таң калып, мындай жолдорго келип ошону тартпайсыңарбы? Мындай жолдорду көйгөйлөр чыгарбайсыңарбы айыл жерден? Шаар жер го, ал жер бир аз өнүгүп, ал жак ошол остановка деле болуп атат да. Ал жактан бир кыйтык чыгарбай, мындай жерлерге келип көйгүлө. Чарчап калдым чынында. Тандап баса берип чарчап калдым. Сабыр төз сагалкын дейсиң, жок. Сабыр кылып канча жылдар өтүп кеткен. Айыл өкмөттөр жумушунда экен. Барып президентке арыз жазып, акчаны бөлдүрүп келип, жолдорду машин тыңдап жасап койду. Ар бир үй бүлөнүн мүчөлөрүдөн биригип бардыгы ыраазычылык билдирип, даже мечиттерден дуа кылып